Din иштери боюнча комиссиясын дээрлик 3 жылда жетектеп калдыңыз. Дини чөйрөдө адамдардын ошолорду билген, жакындан болгон адамга иштеш бир аз жеңилирээк болот деп эсептейм. Бул өзү негизи ислам бирөө эле. Радикалдуу ислам деген эмне? Ислам динин ичин бузгусу келгендер, көп душмандар бар. Кыргызстан бул светтик өлкө. Дин эркиндигин кеңири камсыз кылат светтик өлкө. Раматылык Чубак ажыкенин жанында көбүрөөк жүрүп калдыңыз. Чубак ажы менен мен дээрлик 10 жылдан ашык жүрдүм. Чубак ажынын китепканасы, Библия китеби дагы, башка диндердеги китептер дагы болгон дешет, Башка диндин китептерин окуса болобу деп сурасам, мен карап туруп, маңа болот деди да. Чубак ажы президенттикке деле коет имиш деген имиштер көп болуп кетти да. Саясий партиялардын лидерлеринин да мындай кызыгуусу көп болот болчу. Бир туруу элге таарынчу, анда деле жараша берчү, урушуп деле койчу. Чубак ажы кыргыздын тилин таап алды окшойт. Чубак ажыке тарс эле айтып койчу да. Казино харам деп элечи. Адилеттүүлүктөн тайбайт эле, падышага деле айтып жүрбөдүбү? Муфтий болгондо кандай алып жүрдү өзү? Муфтияттын системасында иштебесе, башкаруу системада иштебесе, коркутуу, үркүтүү. Чубак ажыке муфтий болуп турганда да болгонбу? Болгон. Жаш эле кетти демчи. Аман алып калса болобу эле. Мен да өзүмө суроо бере берем да, ушинтип койсок болобу эле. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги конок ким экендигин мен тааныштырып кетсем, Тойгонбай Абдыкаров. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам Эрнис мырза. Чакырганыңызга рахмат. Сиздин студиядан кыргыз элине дагы салам айтууга уруксат бериңиз. Баарыбыз аман эсен тынч болойлук. Тойгонбай ажыке, эми сизди эл бул эмне болгон киши, кандай киши деп билбегендер да бар, бирок билгендер да көбүрөөк. Бирок ошо билбегендер үчүн айтып коеюн. Мамлекеттик баягы дин иштери боюнча комиссиясынын мурдагы жетекчисисиз. Сизди чакырганымдын себеби, мен Чубак ажыкебиздин раматылык Чубак ажыкенин жанында көбүрөөк жүрүп калдыңыз. Чубак ажыкени сиз билгенчелик, жанагы чөйрөсүнүн арасында сиз билгенчелик киши аз деп ойлойм да. Анан буга чейин сиз менен сүйлөшүп, анан эптеп көндүрүп, Чубак ажыке жөнүндө айтып бериңизчи, эл билбеген жактарын деп, негизи ошон үчүн чакырдым сизди. Бирок эми сиз канткен менен дин комиссиясын жетектеп калдыңыз, ошондон баштайлы дагы, анан Чубак ажыкебизге өтсөк, Жарайт. Анда суроо мына, дин иштери боюнча комиссиясын 3 жылдай, дээрлик 3 жылдай жетектеп калдыңыз. Негизи эле бир ошондой мамлекеттик ишке мындай бир критерийлер болот да. Бул киши ошол динди билет, дин комиссиясын жетектегенге баардык критерийлер туура келет деген сыяктуу ушундай бир компоненттер болуш керек. Анан кантип сиз бул ушу дин комиссиясына келип калдыңыз? Кайсы критерийлер менен? Динге, исламга тиешелүү жактарыңыз бар беле? Дин илимиңиз бар беле? Ошондон баштасак. Эрнис мырза, рахмат. Дин иштери боюнча комиссияга келгенге чейин мен көптөгөн мамлекеттик кызматтарда иштегем. Сиз айткандай, бул дин комиссияны жетектөө үчүн диний билим талап кылынбайт. Бул себеби мамлекеттик кызмат, жогорку мамлекеттик кызмат. Бул президенттин указы менен дайындала турган. Конституциябызда дин эркиндиги аныкталган, аны жөнгө сала турган дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамды ишке ашыруу максатында дин комиссия түзүлгөн. Президенттин алдында дин комиссия. Ал көп учурлар ар кандай аталып келди да. Бүгүнкү күндө ал улуттук агенттикке айланды. Этникалык маселелер кошулуп, мындай башкача макамга айланды. Агенттик болсун, комиссия болсун, анын максаты дин эркиндигин камсыз кылуу, адамдарга ошол мыйзам чегинде кандай иш алып баруусун аныктай турган бир мекеме. Мен аерге барып калганымдын себеби, сиз айтып аткандын дагы бир мындай де-факто кыйыр түрүндө тиешелери бар да. Эми динден алыс адамдын аерде иштеп кетиши бир аз кыйыныраак болот. Негизи талап кылынбайт. Бирок дини чөйрөдө адамдардын мамилеси, алардын лидерлиги же алардын бир алкоон бир башкача болгондуктан
алардын арасынан же ошолорду билген жакындан болгон адамга иштеш бир аз жеңилирээк болот деп эсептейм. Балким биздин өлкө жетекчилиги ошол критерийлер менен мени тандаса керек. Ушул дин комиссияга жетектегенге мага ошондой чакырып, сунуш кылып, указ чыгарып дайындаган ошол киши мага мындай көп талаптарды койгон. Билесиз, бул киши келгенде да мындай диний чөйрөдө бир аз солгундап, бейбаштыктар орун алып кеткен учурлар бар эле да. Эми бейбаштыктар дегенде кандай мындай бир аз жакшы эмес көрүнүштөр коштолгон. Эми сиз мен айтып отурбасам деле билесиз, эл билет да анычы. Ошол мезгилде сен канча да ошо дин өкүлдөрү менен жүрөсүң, таанийсың, өзүң да ошо динди практикалаган адам катары дини терең билим болбосо дагы сага балким оңоюраак болот деген максат менен мага критерий койсо керек деп ойлойм да. Мөмөсү жаман болгон жок. 3,5 жыл дээрлик иштедик. Эң акырында президенттин сыйлыгы менен ал жерден кеттим да, мен билесиз. Көрүүчүлөргө бир аз түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ошол дин комиссиясына жетекчи болушуңуздун бирден бир себеби ошол мурдатан ошол молдокелер чөйрөсүн, муфтият чөйрөсүн, ошол аалымдар чөйрөсүн кадимкидей аралашып жүргөн экенсиз анда кадимкидей. Эми түздөн түз алардын жумушу менен аралашпасам да мамилелешип, жана сиз айтып аткан Чубак ажы менен мен дээрлик 10 жылдан ашык жүрдүм. Ал кишиди мындай алгачкы жолу биз таанышып, тааныш катары болсок, акыркы күндөрү мындай ажырагыс доска айландык да. Албетте ал кишинин чөйрөсү мага да өтө жакын болду. Анан алар менен катташтым, диний чөйрөдө аябай досторум көп менин. Анан ошондун балким тажрыйбам эске алынса керек. Демек, ал чөйрөгө сиз өгөй киши эмес. Өгөй киши эмесмин. Сиздин өмүр таржымалыңызды карасам, мына бул дин комиссиясына келгенге чейин көп жактарда иштепсиз да. Мисалы үчүн президенттик администрацияда иштепсиз, жогорку кеңеште иштепсиз, иш башкармалыкта, өкмөттө, анан бир авиакомпанияда иштептирсиз. Негизи ушундай сыпаттар бул өзү мындай универсалдуулукпу? Негизичи көп жактарда иштепсиз да. Туура, менин тагдырымда ошондой жазылган экен. Менин алгачкы кесибим биохимиялык өндүрүш чыгара турган кесип. Бул минерал суулар, лимонадтар, квастар. Эми тагдырыма ошондой жазылган экен. Мен алгачкы жаш кезимде техникумду бүткөндө Жалал Абадта ошо суу чыгарган, лимонад чыгарган заводдо иштечимин. Андан кийин ал кесип мындай актуалдуулугун жоготту бат эле. Же мен үчүн жоготту балким. Мен юридикалык билимди, жогорку билимди уладым дагы, мен юридикалык билимге ээ болдум. Ошондон кийин мен алгачкы жолу жогорку кеңешке консультант болуп жумушка киргем. Анан ошентип иштеп жүрүп, балким чоң саясатчыларга аралашып калдым окшойт. 2005-жылдары сиз айтмакчы тиги немеде иштедим. Иш башкармалыкта, өкмөттө, администрация ошондо бар кандай иштерде иштедик. Бирок юридикалык билими бар адам бардык жумушту аткара бергенге мындай ыңгайлуураак деп ойлойм да. Дин комиссиясында 3 жыл иштеп, анан мындай тажрыйбаңыз чындап эле дин жаатында, диндер жаатында бар экени боюнча бир мындай бир бар же жок экени жөнүндө бир суроо да, мындай кыйыр. Ошол жерде иштеп калдыңыз. Демек, сизде маалымат бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча дин бар? Анан ошол диндердин арасынан кайсы динде проблема көбүрөөк? Каттоодон өткөн дин комиссиясынын статистикасы боюнча 17 дин бар. Эми анын көпчүлүгү, эң бир титулдуу бул мусулманчылык карманган дин. Андан кийин православ, католиктер, анан бир аз буддисттер бар. Ал майда барат бахаизмдар бар, эми алар көп санда эмес. Негизинен катталганда ушулар. Бирок практикаланган мына традиционный десек, бул ислам, православ, католиктердин эң ушулар гана Кыргызстанда мындай ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан проблема албетте дин эл жумуш каерде көп болсо ошол жерде. Бул мусулманчылыкта. Эми биздин элибиз кагаз жүзүндө мусулман мамлекет болгону менен мусулманчылыкты кармаган, дээрлик мусулманчылыкты кармаган, же мусулманчылыкка терең жашабаса да өзү мусулман экени чын болгон өлкөбүз да. Ошон үчүн биз дайыма сөздөрүбүздө айтабыз, 80%, 90% мусулман элбиз биз депчи. Ошол себептен эми иш болгон жерде анча-мынча кемчиликтер да болуп турат. Ошол ислам дининдеги эң негизги көйгөй эмне болчу? Сиз ошол дин комиссиясында иштеп жетекчи болуп турган мурдагы жетекчи катары азыр деле билесиз да, эң негизги көйгөй эмне ислам дининде? Эң негизги көйгөй бул жаамат аралык араздашуу, жаамат аралык пикир келишпестик. Ислам дининин өзүндө эле? Ичинде. Себеби ислам бир эле, анын жайылтуу методдору ар кандай болуп атат да. Мисалы үчүн мына биз эгемендүүлүк алгандан бери биздин жаштарыбыз дүйнө жүзүнөн илим алып келди.
бири Египеттен алып келсе, бир тобу Саудиядан алып келет, бир тобу Туркиядан, Бухариден, айтор Пакистандан, ар түрлүү жактардан илим алып келди. Дин бир эле, бирок жайылтуу методу, усулдары ар кандай болгон үчүн бир аз ошолордун арасында мындай пикир келишпестик, араздашуу болуп кеткен учурлар көп болот. Мындай жалпак сөз менен айтканда бирөөсү айтат, жок андай эмес, мындай. Бир эле ислам динин айтат, ошо алган билимине жараша, андай эмес, мындай десе, тиги жок андай эмес, мындай. Мына бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы? Кээ биркилер айтат, костюм кийип, галстук кылып, жашнакалы иманың жүрөгүңдө болсо, Алланын айткан парздарын толук аткарсаң болбойбу десе, экинчиси жок, аны жооп асыш керек, анан тиги отуруш керек, илгеркиче кийиниш керек деп кээ биркилер кийимди дин деп түшүнүп алгандар да бар да арабызда бар да, ошондой келишпестиктер болуп калат. Балким бул сабатсыздыктан келип чыгат. Ислам дини мусулмандар деп айтканыбыз менен жалпы жонунан, бирок ошондо дагы радикалдуу ислам деген бар да. Бул өзү негизи ислам бирөө эле. Радикалдуу ислам деген эмне? Бул эмне түшүнүк? Муну ким киргизген? Муну чындап эле радикалдуу ислам дегенде биз моюнга алып аны кабыл алсак болобу? Ислам бар жана радикалдуу ислам бар деп кабыл алышыбыз керекпи? Ислам бул тынчтыктын дини. Исламда радикалдуу ислам, ислам террористтери деген терминология такыр жок. Ислам тынчтыктын дини. Аны жактырбайт, аны жектейт ислам дини. Бирок ислам динин ичин бузгусу келгендер, ошондой бир усулдар менен сырттан ичинен даярданган көп душмандар бар, диндин душмандары бар да. Ошолордун чыгарып келген терминологиясы. Анан сабатсыздыктан келип чыгат. Радикализм деген эмне? Мында кыргызча айтканда көгөргөндүк, бир нерсеге мындай катуу басым жасап алгандык, ошондой башка жолдорун издебей эле мындай түз көз караш менен карагандыктан келип чыккан терминдер да. Исламдын өзүндө жок бул нерселер. Ислам кармануучуларда болушу мүмкүн. Мен өзүмчө, мен дагы кыргыз баягы адабий китептерин окуу менен бирге исламий котормолорду, башка дүйнө жүзүндөгү шейхтердин, алымдардын айткандарын, жалпы мусулмандарды бириктирген бир жалпы бир бүтүндүктөгү бир видеолорду которуп жүрөм да. Анан мен ойлойм, бир эле ислам бар өзү. Бирок биздин өзүңүз айткандай Кыргызстанда карасаңыз мазхабтар бар, тиги агымдар бар, бул агымдар бар мусулмандарда. Анан ошондо бул ажырым эмди канткенде ушул башканы коюп исламдын өзүндө мындай бириктирүү керек, ынтымак керек. Кантип ошону жетише алабыз? Биздин Кыргызстандын практикасында бул жаралган жагдайда, например, мисалга Сауд падышалчылыгында мындай көрүнүштөр жок болушу мүмкүн. Ислам практикаланган өлкөлөрдө жок болушу мүмкүн да. Бизде исламыбыз үзгүлтүккө учураган учурлар болуп атпайбы? Союзубузга чейин ата бабабыз ислам менен кармалып кеткен, бир мезгилде союздан токтоп калган, анан кайра жанданып калып атат да. Ошон үчүн жанагы жаңы келген диндер, мурунку диндер менен методдор менен кагылышуу пайда болуп ушуга келип чыкты да. Бирок караңыз, Борбор Азияда Ханафи мазхаб, сиз айтпадыңызбы? Мазхабты кыргызча айтканда мектеп, школа, 4 мазхаб бар. Биз ошонун ичинен Ханафи мазхабын карманабыз. Ошо Ханафи мазхаб биздин үрп адатыбызга, салт санабызга, биздин географиялык немебизге эң туура келген мазхаб да. Ошон үчүн ата бабабыз карманып келген. Муну жөндөн эле асмандан алган эмес да. Ошо себептен ушуну биз мына салттуу ислам деп, бул мындай салттарлашкан, сөмөлөк кылган ислам эмес, ата бабабыздан салт болуп, мурас болуп калган ошо Ханафи мазхабын кармансак, туура жолдо болот экенбиз деген бүтүндө бүгүн президенттин алдында концепция, анын иштөө жолдору, методдору, муфтият, дин комиссия биргеликте ишке жайылтып атпайбы? Себеби ушул биздеги азыр карманып аткан Ханафи мазхабы светтик өлкөдө эмес, бүгүнкү советтик өлкөдө өзүнүн ордун тапкан. Талаш тартыссыз элге дин эркиндигин жайылткан школа болгон. Кыргызстан дин башкармалыгы, мусулмандар дин башкармалыгы, ошол эле учурда дин комиссиясы мына өкүлдөрү айтат мындай, бизде Борбор Азияда ошол Ханафи мазхаб карманса деп, эми кармангыла деп таңуулабайт, бирок сунуш катары айтат мен билгенде. Ошол эле учурда Кыргызстан бул светтик өлкө деп биздин конституцияда. Бул деген сөз эми сен кыргызсың, анан бирок кыргыз болуп туруп мусулман болом десең өзүң эркиң. Христиан болом десең өзүң эркиң. Тиги мазхабты карманам десең өзүң эркиң, бул мазхабты карманам десең өзүң эркиң деген сөз да, бул светтик деген сөз. Анан ушундайда бул дин мыйзамы менен
өлкөнүн мыйзамы мындай карама каршы эмеспи? Карама каршы эмес. Светтик деген сөздү бир аз башкачараак түшүнүшөт да бизде. Светтик деген сөздү мындай динден сырткары жашоо деп түшүнөт. Светтик деген баардык кызыкчылык тараза таштарын бирдей койгон сөз. Дин эркиндигин кеңири камсыз кылат светтик өлкө. Конституциябызда жазылып турат дин эркиндиги. Ал конституцияда конкретно жазылып турат. Сиз айтмакчы, кааласа карманат, кааласа карманбайт. Эркиндик бар да, адамга эркиндик бар. Ошол себептен ал эми практика жүзүндө жалпыбызга ошол көпчүлүгү Ханафи мазхабын карманган үчүн ошол муфтияттын кандайчы сунушу менен бул мамлекеттик концепция иштөө методун чечилип чыкканда, сиз айтып атпайсызбы, мамлекет динге туура мыйзамдарда ошондой жазылган, мамлекет динге аралашпайт, дин мамлекетке аралашпайт. Аны кандай түшүнөбүз? Мамлекет динге аралашпайт деген сөзү 4 маал намаз окубайсың, ажылыкта мынанча күнү барасың, же мына числодо орозо кармайсың деген сөз эмес да, сиздин диний баалуулугуңузга киришпейт. Диндик ибадаттарыңызга киришпейт да. Кимдин Кудайга кантип ишенип атканына киришпейт. Мамлекет ага киришпейт. Диний баалуулуктарга мамлекет киришпейт. Же болбосо Кудайга ишенбейм деген адамдын дагы сенин ишенимиң мындай болуш керек деп айтпайт. Жок, айтылбайт. Эми дин мамлекетке аралашпайт деген сөз ошо диний аудиторияны колдонуп, диний сөздөрдү колдонуп, эми светтик конституцияда бекитилген мындай мамлекеттик түзүлүшкө каршы келбеш керек да. Ибадатын ээн эркин жасашы керек. Мамлекет качан аралашат? Динге эмес, дин кызматкерлерине, адамдардын укугу чектелгенде, адамдардын финансылык же ден соолугуна залал келе турган жумуштар болгондо мамлекет ошондо аралашат. Мына ажылыктарга мамлекет көзөмөлдөп атпайбы? Самолетторду чечип берип атпайбы, туурабы? Вакциналарды кылып берип атпайбы? Доктурлар коштоп барып атпайбы? Мамлекет кайра кызматташат, жардам берет. Бирок диний баалуулуктарынан аралашпайт. Ушундай түшүнүшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Эми ал жагын таштайлы дагы расмиятты. Эми жана мен сизде Чубак ажеке жөнүндө бейиш насип этсин, Аллах ага бейиштин бакчаларын насип эткен болсун. Чубак ажеке жөнүндө айтып бериңизчи деп мен сизди атайын мындайча айтканда арбап көндүрүп бул жака макул кылбадымбы? Эми ошол жөнүндө айталы да. Чубак ажеке менен көп жүрүп калыпсыз, эл билбеген баягы сахна артындагы деп коет го. Ошондой көмүскө жактарды билет экенсиз. Анан кийин качантан баштап Чубак ажеке менен мамилеңиз башталган? Чубак ажеке менен 2008-жылы алгачкы жолу таанышкам. Негизи өзү бир жерден болобуз. Мында кудалык деле жагыбыз бар да, ал кишинин нежеси бизге жеңе болот. Бирок экөөбүз мындай 2 жаш менен айырмачылык болгон менен, тең курдаш болгон менен мындай ошол мезгилдерде ал киши башка жактуу, мен башка жакта окуп мындай таанышууга мүмкүнчүлүк болгон эмес экен да. 2008-жылы бул киши Умул-Кула университетин бүтүп келген. Бишкекке келген. Ошондо биздин досубуз бар, Асан ажы деген, бирге жүргөн. Ошол киши тааныштырган мени алгачкы жолу. Чубак ажы окууну бүтүп келди, окуп жүрөсүң, көрүп жүрөсүң, ушу киши мени тааныштырайын деп 2008-жылы ошо таанышып, ошол күндөн баштап эми тагдыр ушундай болгон экен, көрдүңүз, жаназасын окуп апарып жерге бергенге чейин бирге болдук. Чубак ажы жөнүндө эми көп эле баягы угуп жүргөн эле маалыматтарды кайталап калгандай болбойлу. Мен сизден Чубак ажынын китепканасы жөнүндө сурагым келип атат. Китепканасында исламий көптөгөн аркыл булактагы китептер менен катар мындай Библия китеби дагы, башка диндердеги китептер дагы болгон дешет, Чубак ажынын ошого байланыштуу бир сонун нерсесин айтып берейин. Алгач таанышканда китепканасын, ал киши китептери менен мактанчу. Китептерин кызганчу. Китептерин бирөө кармаса кадимкидей кызганып кетет эле. Анан ошону мактанат эле. Болгон дүйнөсү китеп эле да. Баягы бирөөлөр кымбат машинасын мактангандай. Мактанат эле китептери мененчи. Анан мага жаңы бир неме кылгысы келди окшойт. Балки мен да көп китеп окуган адам катары санадуу, китептерин аябай мындай презентация кылып баштады. Бул мындай китептер, бул мындай китептер, бул мындай. Анан ошонун арасынан сиз айтып аткан бул башка диндин китептери деди. Менде суроо пайда болду да. Башка диндин китептерин окуса болобу деп сурасам, мен карап туруп, мага болот деди да.
ошондой эле ойлоп калдым да, бул кандай киши депчи. Саңа болбойт деп койсо деле болот эле да. ооба Мага болбойт дегени мени сыйлаганы да, эмчи деп турган. Эми менин илимим терең, адашып кетпеймин, айырмалай аламын, аны жакшы жаманын эргей аламын. Ошол себептен мага болот. Эми сен өзүң диниңди толук окуп бүтпөсөң, мисалы үчүн жалпы эми ушундай элебиз да, сага башка динди окуганга болбойт деген мааниде өзүң түшүнүп алат экенсиң да, ушундай бир өзгөчө эле. Анан ал китептердин арасында биз ал кишини көп көчүрүп калдык да, кийин жашообузда бирге жүрүп дос болуп калдык. Тиги академиясын курбадыкпы, хадис академиясы. Ошон үчүн анан кийин бирге китептерди тизе турган полкалар жасадык, балдар жардам берип. Анан ал китепти сакташ да оңчук эмес, сизде да китептер көп экен билесиз да. Ага абат туруш керек, анын температурасы бир өзгөчө болуш керек. Анан ал китептердин арасында туура айтасыз, диний китептерден башка китептер аябай көп. Гүл өстүрүү жөнүндө, кантип лидер болуш керек, үй бүлөнү кантип багыш керек, кыргыз адабияты жөнүндө, кыргыз адабияты, Манас, Семетей, Сейтек, эмне китеп чыкса аны ошол күнү бүтүрмөйчү жаны калчу эмес ал кишинин. Эгер бир этибарга алынган бирөө китеп жазып туруп анан ал китеп чубагачка жетпей калса, доолап эле ал чыгарып, мага бербейсизби, мен окуп чыгайын деп. Сөзсүз түрдө окучу. Китепке ушунчалык бир оорукчан киши болчу ал. Демек, диний ислами алым десе бир эле ушул Куран албетте, сүннөт албетте, бирок ошол эле учурда башка адабият китептерин дагы, техникалык, кайра диний китептерине караганда адабий китептерди көбүрөөк окуса керек деп ойлойм мен. Жанагы Чубак ажынын риторикасында динди айтып келип көп тармактарга өтүп кетип атканы ошондон уламга дейм. Ошол запас ошол каяктан алат, ошол сөз байлыктардын баары ошо китептерден келген да. Аябай китепти көп окучу. Чубак ажы болуп атагы таш жарып турганда баягы ар кандай сөздөр ээрчичү эмес беле. Анан эми андай атактуу кишилерди сөз ээрчийт. Ошол эле учурда мынау депутат болот экен, Чубак ажы президенттикке деле коет имиш деген имиштер көп болуп кетти да. Сиз эми жанында жүргөн киши катары ошону мындай чындап эле ошондой ниети бар беле президент болгонго, депутат болгонго? Эми андай сөздөрдүн баардыгы мындай интернет желесинде, фейсбуктарда жазылчу да. Өзү эч качан айткан эмес да, жазылчат эле. Эмне себептен элдерибиз ошондой лидерди каалайт эле да. Билесиз да эми. Менин бирөөнү жамандап, бирөөнү мактабай эле коюн. Ошондой башчылардан же башкалардан тажаган эл ушул ыймандуу киши экен, билими терең, адептүү, бизге ушундай жакшы нерселерди үйрөт, калыс, адилеттүү, балким ушул болобу эле, ушу улам эле шайлоолор болгондо ушунда кандидатурасы коюлса деген максатта ушул сөздөр көп чыгат эле да. Анан Чубак ажы ошол темага улай көп да сөздөрдү жем таштап коет эле да. Негизинде максатында мунун түшүндүргүсү келет эле да. Мусулманчылык болсо эле, дин кармаган адам эле чапанды кийип, селдени кийип, ушу бүкчөй эле бир бурчта илгерки таш доорундагыдай жүрүш керек эмес. Мусулманчылык ал сенин жүрөгүңдө, образыңда, жашооңдо, адебиңде, ахлагыңда, тарбияңда болушун. Бирок ошондой эле мезгилде сен мамлекеттик кызматта иштесең, мамлекет башкарсаң, мусулман президент, мусулман премьер, мусулман спикер, мусулман министр болушу керек да. Бул кесип эмес да мусулманчылык. Ал сенин дүйнө таанымың, сенин ал жашооң, сенин ишенимиң, сүйүүң болуп атпайбы? Буну бир жолу эле булар өзүнчө жашайт, биз өзүнчө жашайбыз, болбошу керек да. Ошондой сапаттуу мусулман болуш керек, албетте койсо болот деген мындай немени көрсөткүсү келет да. Мусулман ошондой күчтүү мусулман, билимдүү мусулман болуш керек дегенди билгизгиси келет эле. Ошол себептен ушул сөздөр көп коштоп жүрөт эле. Бирок сиз айткандай ага кызыктар адамдар дагы жок эмес эле. Болгонго болсун дегенге мындай саясий партиялардын лидерлеринин да мындай кызыгуусу көп болот болчу. Чубак ажы ошо баян кылып атканда бара мындай карап турсаң, ал ажыкеге баардык нерсе жараша берчү да. Бир туруп элге таарынчу, анда деле жараша берчү. Бир туруп мындай урушуп деле койчу, катуу эле. Бир туруп ыйлачу. Анан ошондой кылып бир туруп эркелечү элге, бир туруп күлдүрчү. Ошондой касиеттин, ошондой жөндөмдүн тереңинде бул эмне турат? Эмне үчүн ошентип эл баарын кабыл ала берчү да? Эмне андай кылып атасың дечү эмес. Баягы жогоруда мен айткан баардык нерсени кылса ал кишиге жарашчу дагы эл кабыл ала берчү. Эмнеге ошондой болчу? Менден ушул суроону көп сурашат. Эмнеге Чубак ажы ушундай жугумдуу сабак болду мунуку дейт да, мындай сабактар жугумдуу болду, элдин арасынан бат эле мындай неме сиңип кетти депчи. Мен айтат элем да,
чубагачы кыргыздын тилин таап алды окшойт депчи. Себеби кыргыз бир өзгөчө элбиз да, биздин бир мүнөзүбүз да бир башкача. Кыйналганга баарыбыз жапатырмак болушуп кетебиз. Адилетсиз болсо, ким болбосо да баарыбыз аны жектеп баштайбыз. Чубагачы ушул адамдар менен сабак кылып жүрүп, адамдардын мүнөзүн ушунчалык өздөштүрүп алган окшойт дейм да. Ошондо ойлойм да, кыргыздын чыныгы тилин таап алган. Ошон үчүн чубагачы чын эле чубагачы мени урушту деп сүйүнчү балдар. Чубагачы урушпадыбы мени депчи. Таарынчы эмес. Кагып сылкып коет эле, телевизордон деле, эфирден деле болду, эфир токтоду, бүттү деп басып кеткен учурлар болду да, билесиз да. Мына Марал радиосундагылар мени жалган айтып болуш керек. Алгачкы эфирге чыгып жүргөндө аны мындай микрофон менен коштоп, сөз алып берип жардам берет эле. Кийинки күндөрү алар өзүнө эле тапшырып койду го. Билесиз да, көрүп атпайсызбы? Өзү эле микрофонду алып, ошо тиги DJ деп коюп, эмне деп коет, алып барчынын ролун өзү аткарып, тиги көрүүчүлөр менен түз эле контактка чыгып эле өзү эле сүйлөшүп, суроосун өзү окуп, өзү жооп берип эле атпады акыркы күндөр. Мына сиз айтып аткан немеси ушул да. Анан кийин адамдардын арасында сый-урмат болуп кетти да. Мен уруш койсо деле, кагып койсо деле, капа болбойт эле, атасындай көрүп башташты да. Акыркы күндөрдө мындай мени насаатчым ушулайса туура болот. Ушунун айтканы мындай болойлу деп жаштар идеал тутуп баштады да. Мен көп учурларда бирге жүрдүк, тамек тартып аткан балдар тамекти таштай берет эле көргөндө. Сүрдөнүпчү. Урушат дегенде. Эми бул кишинин алдында тамек чеккенге болбойт дегенде ушунчалык бир сый-урмат болуп кеткен да. Чубагачыке кээде мындай идеалдуу деп айтсак туура эмес болуп калат. Туура. Андан башка деле лидерлер идеалдуу десек туура эмес болуп калат. Анан аша чаап кеткен жерин же бир калпсыраак болуп калган жерлери да кээде болуп калчу. Анан кийин ал мен баланча баянда ушуну туура эмесирээк айтып коюпмун, кечирип койгула деп кечирим сурай да билчү да. Ооба. Анан ошондо жанагында аша чапкан жерлеринде баягы кыргызда айтат го, жандооч кийик аттырат деп. Жандоочу сиз. Анан мындай баяндан бери чыкканда, ажыке, мына жерлериң бир аз катуу кетип атасыз деп айтып элеңиз мындай. Сөзсүз түрдө. Андай кызыл чеке болуп айтышчубуз. Эфирден сырткары. Мисалы досторубуз бар, Асан ажы моундай кийим кийбе деп эле, ал качан болсо эле кийимин асыл эле басып жүрчү. Муну кийбе, мына шапочканы кийбе, мындай шөкөлөнү кийбе, шөкөлөнү кийбе, узун кийсең сонда көйнөгүң жарашпайт экен. Эми эфирге чыкканда эл карап турат да. Мына сиз айтып атпайсызбы? Ушунду айтат да адамдар. Кошо жүргөн экенсиңер, табакташ болуп, дос болуп жүргөн экенсиң, айтып койсоңор болбой эле дейт. Ошо балким көп нерселерди ушинтип машвара менен токтотуп коет элекпиз. Анан мен немелерин көп жазып берчүмүн. Жанагындай бирөөлөргө жолугушуулар барганда, выступление Москва, нарковеркелер барганда мен жазып берет элем, анан өзүнүн сөзү менен аны оңдоп, анан корректировкалап туруп айтат эле. Биз сөзсүз түрдө биргеликте иштеп элек. Монтаждайт, мисалы үчүн Улан Давлет кылып жанагы Насат медиа отуруп монтаждайт эле. Сөзсүз түрдө байкасаңыз сабактарында айтат да, бул суроону мен китеп карап жооп берейин деп. Бардык суроону жооп бериш деле кыйын да. Ал эми базовый суроолор бар да, дайыма суралып аткан. Маселен, Кыргызстандын оңдорунда концерт коюп атканда паланчандырды сразу эле коюп коет, алардын базасында бар да, бирок коюп коет аны сразу. Жогоруда айтсаңыз алар деле издейт да. Ошо сыңары Чубагачынын ошо суроого жообу дайын эмес болгон болсо, ал сөзсүз түрдө китеп карап кийинки эфирден, кийинкиден жооп берем деген сөздөр болот болчу сөзсүз. Же кат айтып алса, кийин оңдоп коет эле. Мына мисалы үчүн Бозо боюнча айтып жүрүшпөдүбү, Бозо ичсе болот экен деп. Ал кишиге ушундай суроо беришкен да. Бозону ичсе болобу? Ал канды көбөйтөт экен. Кыз келиндер ошо бозону ичсе, каны көбөйт экен. Анан кийин анчалык деле ачып, күчкө кире элек мезгилде даар экен, ичсе болобу экен? Болот деди. Болот деп айткан ал. Бирок ошол кийин кайра оңдогондо айтты, токтогула, мен окуп чыктым. Бул канды көбөйтө турган дары аябай көп экен. Бозодон бөлөк деле. Мен силерди угуп алып туруп ошо ынанган экен. Жок деп кайра жокко чыгарбадыбы? Айтат эле болчу. Чыбал айтат эле, жок, бул фатвамды мен оңдоймун, бул болбойт, ичпегиле деп. Себеби андан бөлөк толтура дарылар бар экен. Эгер жок, айла жок болсо болот болчу, бирок андай айла бар экен бизде деп оңдогон фатвалардын бирөөсүн эсимде келди, бирок көп мындайлар. Оңдоп койчу. Өлкөдө баягы саясий окуялар болуп атканда, кандай бир саясий маселе ошо динге тиешелүү дагы жактар болуп калганда, эл молдокелерим эмне дейт экен деп мынтип күтүшөт да. Айтып коебу экен ушуну. Мисалы үчүн кредит боюнча эмне дейт экен?
казино боюнча мына маселелер каралып атат саясатта эмне дейт экен молдокелер деп. Анан ошондой маселелерде бизде молдокелерде чындап эле өйдө жакка аябызды чуу болбосун деп акырын ошол саясатты айтарды абайлашат да. Бул жагынан чубак ажыке тарс эле айтып койчу да. Мисалы үчүн кредитпи болбойт, казино харам деп элечи, тарсылдап эле. Андан башка да саясий маселелердечи. Анан ошондой нерселерде кандай кеңеш берет элеңиз? Андан башка да саясий курч эле нерселерди айтып жүрчү эмес беле? Айткысы келген маселе болсо, ушундай айткысы келген акыретке пайдалуу же чын эле өзүнүн жүрөгүнө ошо унаанып көйгөйлүү жана сиз айтып аткан маселелер болсо, ал кеңешпей туруп айтып салат эле андайларды. Кеңешпей туруп эле айтат эле. Кылчактабайлы. Бирок биз ал киши мындай адилет батыр болчу. Адилеттүүлүктөн тайбайт эле. Падышага деле айтып жүрбөдүбү? Ойлойсуңар, падышага деле айтат эле. Президенттерге деле, башкаларга, министрлерге деле бетине эле айтат болчу. Бунун жарабайт. Бул болбойт деп. Казино арам деп 100 эле жолу айтат. Эми шарият боюнча арам экени бүгүн деле арамдал. Өзгөрүлгөн жери жок да. Айтып эле келген, айтат болчу. Адилеттүүлүктөн тайган эмес эч качан. Бирөөнүн көңүлү деп акыйкатты бурмалаган эмес. Кээде саясатта кээ бир саясатчылар менен мындай конфликттешип кеткен учурлары дагы болуп калды. Маалымат каражаттарында чубак ажы менен баланча депутат деп. Эми ала куштуу атынан айтканда жанагы Жанар Акаев менен конфликт болуп кетпедиби? Ошонун жөн жайын билбейсизби? Билем жөн жайын. Эми ошол мен интернеттен көрдүм, карасам ызычуу Рамазан айы болсо керек эле. Анан карасам эле эмне болду? Бияк ушундай болуп кетип турбаса айттым. Анан аябай отуруп сүйлөшкөндө айтат эмне себептен ушинтип айттыңыз? Мен дедим, мен Жанар Акаевге айткан жокмун дейт. Мен ошо адамдар үмүт Жанарды мына башкача көрөт эле да. Жанар өсүп келаткан журналисттен өсүп барган бала, эч бир толук эле алайлык бала ошондой деңгээлге жетсе, андан үмүт башкача эле да. Оны ушул биздин ишибизге, ушул биздин ниетибизге, динибизге ушундай мамиле кылабы деген ошол жана өсүп келаткан жалындаган балага айткан сөз да булчу. Андан башка 120 депутат бар эле. Мисалы, канчасын аттарын деле эч ким тааныбайт. Жанарга айтканы, Жанардан үмүт кылганы да. Ошого аябай ачуусу келип, ызаланып айтканы. Бирок көрдүңүз да, акыры эмне менен бүттү? Аябай жакшы окуя менен бүтпөдү ал. Бир күнү эми айтып берейин да. Айтыңыз. Бир күнү ошо айтып атпайм, ошо орозо туткан эле мезгил болчу. Кийинки жыл болуп калды, мен так унутуп калдым. Алтынбек Сулайманов чалат мага. Досум, бир оз ачырып берейин, бирге оз ачайлык. Анан макул, оз ачайлык. Анан мындай таң калыштуу, бир күндү белгилеп туруп эле ушул күнү дейт. Анан мен айттым, биз баарына убада бердик эле. Жок, сураныч досум, ушул күнү оз ачайлычы. Анан ошо списокту карасам, ошол күнү бир ноокаттык бир бала чакырган экен. Анан айттым, сен агаң болот. Сенден улуу. Сен ушуга неме кылчы, жол бошотчу. Балким сен Оз эртең менен Сарылыкка барабыз сага. Же башка күн таап берем. Урматтап койчу, аябай суранып атат. Анан ошол орунду алдык. Анан чакырды, бир кафелердин бирине оз ачарга чакырат. Анан чубак ажы экөөбүз келейтасыңар дейт. Барабыз. Ушул эшигинин алдына келгенде тосуп чыкты. Айтпайт эчтекени. Кирсек, Жанар Акаев ичинде отуруптур. Жанар Акаевдин өзүнө дагы айткан экен. Оз ачабыз деп. Алга айтпаптыр бизди келет деп. Эки тарапка тең айтылып. Ага да айттырбаптыр. Бизге да айтпайт. Анан кирип эле бири-бирибизди тиктешип туруп калдык. Анан туруп калганда Алтынбек анан сөздү улап баштады. Эми ажыке урушсаңыз да мына эч ким жок, уруша бериңиз. Сөксөңүз деле көтөрөм. Ушуну кандай болсо деле ошого чыдап ана чакырдым эле. Мен ушу бир башы көрүнгөн ушу жалындаган эки кыргыздын бир жигиттерин араздашып жүргөнүн каалабадым. Ушу Рамазан айында балким кечиришер деп ушуну уюштурдум. Мындан бuyagына эмне болгонун деле билбеймин мен. Эмне болуп өнүгүп кетет бул окуя деп. Анан ошо мезгилде эсиңиздеби бир элчи таарынып муфтийге түшүндүңүз да. Ошондо чыйып кеткен учур эле. Анан кийин ошону улап, мен тиги элчиге окшоп таарынып кетип калат деп атасызбы? Кетпейм мен. Курсагым ач, оз ачабыз. Отургула да, отуруп калдык баарыбыз. Анан сөздү улап, анан мен айттым, анан эми Алтыке, сен мага караганда акылдуу киши экенсиң. Ушул ишти мен кылсам болот эле, ушунун жанында жүрүп. Менден мурун өзүңүз жасапсыз, бирок жакшы болуп турган. Ажыке, бул жаш бала. Сиздин эмнеге таарынганыңызды билем. Аны айтып бердим жанагындай. Жанар Акаевга эмес, ошондой жалындаган жаштыкка таарындым, ошол бизди колдобой ушундай кылып атканына деп айтты. Эми адашпаган киши болбойт.
жаңылбаган жаак болбойт. Илгерки Мураталы Ажы муфтийибиз бир айткан сөзү бар эле. Адам баласын 100 жыл казанга кайнатып алып пиширсаң деле бышпайт, бирок турмуш ага уруп, буга уруп, андан сөз угуп, мындан сөз угуп, анан кийин адам тажрыйбалана бышат экен да. Бул дем жаштык кылды, эми кечириңиз. Кечирбегенде эмне, бул менин иним болот. Анан тиги Жанар айтып калды. Ажеке, мен муну жөн сөз менен эмес, мен иш менен далилдеп актаймын. Мен кечириңиз, экинчи мен сизге кызмат кылайын деп, ушинтип анан күлүп жайнап Фейсбукка чыгып, ушинтип анан экөө жараштырганбыз. Бир сонун мамиледе жарашпаганда эмне. Сонун иш болуптур. Айтып атпаймынбы, ал Жанар Акаевга, депутатка эмес, ошол жаштыкка. Эми жаштык деген бир бөлөк нерсе да. Туура. Ал андан үмүт кыласың да, жашта айбат болот, күч болот, зейин болот, акыл болот, сулуулук болот. Анан ошондой бала бир аз айтса ыңгайсыз болду да буга. Балким андан көп нерсени үмүт кылат беле. Чубак Ажекеге тагдыр көп нерселерди мындай туш кылдырды да, ар кандай сыноолорду берди. Ал сыноолордун бири кызмат берди. Муфтийлик кызматты берди. Кызмат бергенде адам ар кандай көтөрүшү мүмкүн, көп кетиши мүмкүн, жылдыз оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Астындагыларды мындай башкача болуп, өмүр бою ошол кызматта тура тургансып, каарып, жилкип, текеберирээк болуп калышы мүмкүн. Ошол муфтий болгондо кандай алып жүрдүбүзүн, же бир канча-мынча кичине чекиликтер да кетирдибизин байкашыңызчы. Менин оюмча Чубак Ажы мындай бир аз тажрыйбасы аздык кылды да. Себеби муфтияттын системасында иштебесе, башкаруу системада иштебесе, 15 жыл окуп келген адам сразу эле бар муфтий болуп кетиш бир аз кыйын да. А муфтият деген өзүнүн салты, көп жылдык мындай системасы, адаты бар эле да. Аны бир күндө эле барып Чубак Ажынын акылындагы да, оюндагы да кылгыр бериш өтө кыйын эле да. Бирок ошого карабастан бүгүнкү болуп аткан диндин муфтияттын ичинде дин реформа болбойт, муфтияттын ичиндеги дин алып баруу жанагы реформасын пайдалана салган Чубак Ажы да. Ажылыктардын баары системага түшүрүп, банк менен акча төлөй турган кылып, ошо сумкалап эле көтөрүп жүрүшчү да илгери. Налог төлөй турган кылып, самолет менен апара турган кылып, ушунун баары ошол реформа, ошону ашырууда аябай эле кыйынчылык болду бул кишиге. Анан кийин Саудиядан келгенде балким аларда баардыгы дин менен жашайт, бизде дин менен жашабаган эл көп да, карама каршылыктар көп эле да. Эми бүгүнкү ислам менен Чубак Ажыдагы исламда 10 жыл азыр 25 жыл болуп атат. 15 жыл мурункунун айырмасы бар да. Бар да. Анда бир аз башкачараак эле да. Балким оорураак болду. Ошол иш жүзүндө балким чекилик кетсе кетиргендир. Бирок эң негизгиси Чубак Ажы кетирип атканда интервьюсун билесиз да. Мен ошо жумуш аткарып аткан мезгилде балким диндин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына кээ бирөөлөрдү капа кылган болсо мен кечирим сурайм. Иш болгон жерде уруш талаш болот, бирок андай эле көп кетип бирөөгө мындай кылгандар байкалган эмес, бирок аябай коштолгон мындай тополоңдор коштолгон убакыт эле. Ал мезгилдерди билесиз, мурунку муфтини урдап кетип, аябай эле мындай татаал эле акыбал өзү татаал болчу да. Революциядан кийинки акыбал эми жакшы болбойт да, билесиз да. Чубак Ажыга байланыштуу жеке өзүнө, инсандыгына, өздүгүнө, үй бүлөсүнө, анын ошол дин ишмердигине, баянындагы айткан анча-мынча сөздөрүнө, муфтий болуп турганда дагы ишмердигине карата ар кандай жалаалар, чыны жалганы аралаш сөздөр аябай айтылып жүрдү да. Анан сот процессине дагы мындай кириптер болуп калды, мындай. Сот процесси мындай болду да, муфтияттын практикасында жанагы банк менен акчаны жыйнап, анан Ажыга апаруу, Ажы умура борбору деген бир уюм түзүлгөн да. Бул биринчи жолу болгондуктан, ошондон налог төлөш керек эле, булар налог төлөгөн эмес. Төлөбөйбүз деп. Жаңжал мына ошол жерден болгондо, сиз налог төлөшүңүз керек эле деп. Бирок ошол налог төлөй турган сумма банкта турган. Тоңдурулуп коелу да, мамлекет тоңдуруп коюп турган. Бул ошону бербейбиз, биз кайрымдуулук кылган органбыз, биз муфтият өзүчөбүз, бербейбиз дейт. Налоговый кодекс бериш керек дейт. Ошол мыйзам кийин билесиз, Тегебаевдер чыгарып, жок муну неме кылайлы, мунапыс кылайлы, бербей турган кылайлы, мындан биягына бергиле деп, ошол акча кийин алынып, мен билишимче муфтият бир имарат сатып алды ошол акчага. Ал акча урдалган эмес. Эми озун ала жетпегендер урдады деп вечерний Бишкек жазып чыккан. Бул сот процессин эмне үчүн мен эстеттим, анткени азыркы күнгө чейин Чубак Ажы десе Чубак Ажыга кастарын тиккендер
бул ошондо деле жеп алган, сот болбоду эле деп дагы эле айтып жүрүшөт да. Анан ошол акча тоңдурулган, бүгүнкү мынакей муфтиятта онсун башка нерсе сатып алган. Ошону вечерний Бишкек жеп алды деп жазган. Сот бүткөндөн кийин, баары аныкталгандан кийин, акталгандан кийин, тиги акча кайтарылгандан кийин бул киши анан кийин кат жазган. Биз жазганбыз баарыбыз. Вечерний Бишкек, сен бир мезгилдерде мени ушинтип кинелеп, ууру акчаны алып алды дегенсиң. Мына акча турат. Соттошойлубу же күнөөңдү мойнуңа алып кечирим сурайсың? Кечирим сурап немеге чыгарган алар? Жок, андай болгон эмес экен, биз билбей жазган экенбиз деп алардын опровержениясы бар. Жазып чыгышкан. Негизи эле ошол жеп койгон эмес, жедирбей коюп кыйналган. Ошол жагынан катуу көзөмөл болгон турбайбы? Негизи эле ошол муфтият маселесинде мынау ажылык боюнча көп ага чейинки, андан кийинки муфтийлерде ошо ажылыктын акчасы, ошол жерде бир коррупциялык элементтер бар деген өңүттө ушундай кинелер коюлуп келет да. Массалык маалымат каражаттарында дагы ушу молдокелер ушу ажылык боюнча акча жейт экен дегендей ушундай ызы чуу маселелер, имиш сөздөр бар. Анан эми сиз дин комиссиясын жетектеп калдыңыз. Жанагы Чубак ажекебиздин муфтий болуп тургандагы жалаалардын себептерин айтып өттүңүз, ал туура эмес экендигин. Ошол учурда жана сөздүн орто ченинде айттыңыз, буга чейинки муфтий жанагы Раматылык Мураталы ажы боюнча дагы муфтий болуп турганда аны токмоктоп сабап да кетишкен да. Бай чорныйлар дейби, башкалар дейби барганда имиш болгон да. Ошондой нерсе, ошондой бай коркутуу үркүтүү, ошондой кодулуу Чубак ажеке муфтий болуп турганда да болгонбу? Болгон. Телефон чалуулар, администрациядан басымдар, тигин тууган болом, мунун досу болом, анан мындай болом деп, ал кече күнгө чейин болуп келген. Мына биз дин комиссияга келгенге чейин эле баардык эле муфтийлерди уштап, ал бечара муфтийлерде күнөө жок, ошол коом ошондо алып басмарлап, кийип алган да эрдичи. Ошондой органга айландырып алышкан баардыгы. Эркине койбой. Түшүнөсүзбү? Мен бир эле сырды айтып берейин сизге. Биз келгенге чейин штаб менен 115 адам бар экен. Штаб. Ажы башчылардан сырткары штаб. Убактылуу штаб болот да ошо ажылыкты уюштуруш үчүн. 115 адам. Бул кимдер? Жана мен айтып өткөндөр. Криминал, дагы фаланчанын тууганы, мен бул жерде иштеймин, мынаны кылып кой болбосо эртең Аки пресстен сени жазып чыгамын. Түрлүү адамдар менен 115 адам кошуп барчу экен, коштоп барчу экен. Ажылыкка. Биз 30 адамга түшүрүп койдук. Ошо списокторду карасаңыз, бир да сырттан келген адам жок. Толук өзлөрүнүн иштегендери. Өзлөрү кылыш керек. Эми 80 адамдын акчасы канча болот? Ушинтип көбөйө берет анан кийин. Ушундай басымдуулук болгон, ошо Чубак ажыга да ошондой таасирлерди кылгысы келип, же мага ошондой бир орун берген, же бунун кызматын мага бергин деген таасирлерден коркула. Бирок ал киши көп коркпойт эле, ошо коркпогонун азабы ушул болуп атат да. Ал киши коркпойт эле. Ошол Чубак ажеке менен көп мындай жүрүп калдым деп атпайсызбы? Көп мындай жерлерде, көп чөйрөдө кошо бирге жүрүп калдым деп атасыз. Мындай бир Чубак ажыга байланыштуу өтө бир мындай бир өкүтүңүз, арманыңыз капатаңгөр деген мындай бир өкүтүңүз барбы? Чубак ажы бизге эмнени үйрөттү? Мындайча айтканда, исламдын баалуулуктарын, мындайча айтканда, жаш балдарга үйрөтө турган нерселерди үйрөттү. Намаз окугула, жамандык кылбагыла, ата-энени сыйлагыла, мекенди сүйгүлө, патриот болгула, илим алгыла. Ушундай эле базовый нерсени үйрөттү да, мындай алганда. Чубак ажыда мен билген, эл деле билсе керек, мен билген деп айтып берейин, мен билген канча деген академиялык илим кетти. Мен тагдырга каршы сүйлөй албайм. Тагдыр бул Алланыкы. Кача өмүр берет, кантип берет, качан алып кетет, ага биз пикир да айта албайбыз, каршы да чыга албайбыз. Бирок өкүнгөнүм, Чубак ажы алган илим баардыгы кетти да. Чубак ажы элге сабак бере турган эмес, элге сабак бере тургандарды окута турган алым эле да. Илимдүүлөргө сабак бере турган алым эле. Канча деген академиялык, высший жана жогорку даражадагы бере турган мене берилбей калды да. Ошол түптөгөн академия өз максатына жетип, Кыргызстанда окута турган алымдарды окутатканга жетишпей калды да, мына жашты карабайсызбы? Демек, ошол сырттан алып келген илими
даражасы, ошондой бир мыкты илимий даражасы бар, илимий жогорку даражасы бар дин илими боюнча. Ошондойлорду окутуш керек эле деп атабыз. Анын энергиясы эмнеге кетти? Элге шыпыргыны тик коюш керекпи, жөйдө коюш керекпи? Деген сыяктуу ушундай нерселерди түшүндүрүү менен. Ушу менен кетти да. Ошого алаксып кетти деген. Жок, алаксып кеткен жок. Элибиздин деңгээли ошол эле болчу да. Эми практикаланып дин мындай көтөрүлөт. Айтына 10 жыл мурун кандай эле деп. Азыркы караганда 10 жыл мурун суз эле болчу да. Эми Чубак ажы ошо мечиттерге сабак бергенге чейин мындай практикада деле жок эле да. Жок болчу да. Ушул киши баштабынан практикада эми кур эмес шакирттери бар арасында, Калыс дамла, Олжобай дамла, булар сабак берип атат сонун. Бирок бундайлардан да көп чыгарса мүмкүнчүлүгү бар эле да. Аябаганда чоң институт болсо, мына бизде кече президент ачып атат, мына Ислам академиясын ушуларды башкарса, канча дейин алымдар чыгарса, окууну институт бүткөндөргө дагы мындай жогорку квалификациялык билимдерди берсе, сонун болот эле да. Ошого деңгээли жете турган алымыбыз ошонун баардыгын бербей бул дүйнөдөн кетти да. Мына менин арманым ушул. Жеке сиздин Чубак ажыга байланыштуу өкүт арманыңыз ушундай экен. Чубак ажынын жанында жүргөн адам катары Чубак ажынын арманы өкүтү эмне эле? Көбүнчө эмнеге арман кылчу? Чубак ажы шашкандай сабак берди. Чубак ажыды да мындай үй бүлөсү анан кийин илимден бөлөк көп чоң пикирде эле болчу эмес ал кишиде. Болгон убактысы, сүйүүсү, кызганычы, жакшы көрүүсү баардыгы эле илим эле аныкы. Аныкы деле ушул болсо керек деп ойлойм да. Ушу сабак берилбей калганын өкүнсө керек ал киши деле. Болсо мындай материалдык нерсеге кызыккан эмес ал киши. Ага көп деле мындай сиз айтып аткан жана саясаттагылар мындай эле сөздөр болчу да. Адамдар кызыктырып койсо, ошолор кызыктуу болушун коштоп коет эле. Албетте, саясий лидерлерди жактыргандары сөзсүз түрдө болот. Кээ бир саясий партияларга мындай ыктап коет эле, алардын көргөнүн, билгенин, тарбиясын, илимин көрүп туруп ушулардан жаманчылык болбойт деген таризде да. Шайлоочу катары аларды колдойт эле да. Ал жашыруун эмес. Бирок анын деле максаты ушу дин жайылса, Кыргызстанда баардыгы дин менен жашаса, эми диндин баалуулугу менен жашаса деген сөз да. Көп сөз болот эле да, кээ бир жерлерде адал деп жазып коюшат да, анын адал экен. Чубак ажы айтат эле, адал экенин кебетесин көрүп туруп түшүнө турган болушубуз керек депчи. Кебетесинен көрүп туруп эле ушул киши адал тамак сатса керек, ушул киши жалган айтпайт деп. Себеби адамдын ыйманы, жакшылыгы жүзүнө чыгат да. Ошондой таризде көп айтат эле да. Мында жалпы элибиз ушундай тарбиялуу жашаса деп. Диндин тарбиясы менен жашаса деп. Чубак ажыга байланыштуу жана күлкүлүү бир учурлар, анын айткан бир күлкүлүү нерселери, ыйлата турган нерселери, ойлонто турган нерселери эл арасындадыр көп эле. Чубак ажынын көз өткөнү менен Чубак ажы арабызда эле жүргөндө болуп видеолорун көрүп жүрөбүз. Жеке сиз ошол Чубак ажынын жанында жүргөн бир жөкөрү катары, досу катары мындай бир сиздин эсиңизде калган, балким жүрөгүңүздө өмүр өткөнчө жашай бере турган, балким ыйлата турган, балким күлдүрө турган мындай бир таасирдүү учурлардан бир айтып бере аласызбы? Чубак ажы жашоодо өтө шайыр адам эле. Эфирден сырткары өтө шайыр эле да. Аябай таң аткача деле сүйлөшө тура берет элек. Зеригет эле, айтып берсеңиз жаңылык эле окусу келе берет эле. Саясатыңыз эмне болуп атат, бирдемкелердин айтып берсеңиз, жалган болсо деле айта бериңчи бирдемкелерди деп ушинте берет эле. Аябай сүйлөшүп тамашкой шайыр эле, тамашкой. Анан биз түштүктө көп сабак кылат эле да. Машина менен ал кишини ташыйт элек. Жолдо кетип атканда да баргыча ушу 10 саат жол жүрсө 10 саат сүйлөп ушинтип кайтат элек. Анан Чубак ажынын өзгөчөлүгү бирөөнү тарынтып койсочу, дароо кечирим сурайт эле. Дароо кечирим сурайт болчу. Мында күтүп отурбайт эле да. Анан биздин арабызда деле анча мынча чукулдашып кетет элек. Кечелден кечке эле жүрө берсең пикир келишпестик болуп кетет. Ал кишинин да кыялы бир топ болчу, кээде тарынтып коет эле. Тултуюп калган учурларыбыз болот эле. Бир жолу ошентип бирдемке деп койду окшойт. Анан кийин бир эки күн тултуюп койдум эле. Анан келиң чай ичебиз деп тиги Асан ажыны ортого салып чакырат. Чөнтөгүнөн бир теспеси бар экен, мындай ушул күнгө чейин мен көтөрүп жүрөм. Күмүш теспе кичинекей. Мен ката айтып алдым окшойт, ажым, мына менин кечирим болсун. Анан ошондо беле ушул күнгө чейин көтөрүп жүрөм. Жок, мен деле күтүп эле турам да, ошо кичине эле сүйлөп койсо, ушу менен неме болуп кете эле депчи. Таарынгандан кийин үмүт кыла бересиң го. Бир нерсе десе ошону жоюп берет элек. Өзүң бара албайсың анан. Ошо теспе менен
Арадан 3-4 күн өтпөй эле дагы Асан ажыны бирдемке капалды окшойт. Аны Асан ажы тултуңдап калды. Ононуңуз көрүнбөйт да дейт. Аны дагы капалып койгон окшойсуз. Тултуңдап атасам жок теспе жөн эле келе берсин айтып коюңуз. Түгөндү теспе үмүт кылбасын деппи? Ошентип тамашалап. Ошентип калат. Жакшы. Эми Чубак ажы көз өткөндө ыйлап алган киши калбады. Анан күтүүсүз нерсе болду. Анан жаш эле кетти демчи. 45 жаш. Эмнеге үчүн ушундай болду, мындай болбосо болот эле, о Кудай дегенде туура эмес болуп калат. Туура эмес. Анткени ар бир тагдырдай кабыл алыш керек. Демек ошентип жазылган. Бирок ошентсе дагы бир суроо да. Ошону алдын алып, Чубак ажыкен ден соолугун карап, балким мындай аман алып калса боло эле, ошондой болтурбай койсо боло эле деген бир мындай бир аз Аллахтын жазган жазмышына карата мындай карама каршы суроодой эмес, мындай күйүү иретинде, ичиң ачуу иретинде бир суроо болуп атат да. Ошону бир карап, жанагы коронавирус аны муну бирдеме илети менен кетти да. Алдын алса мындай боло эле негизи. Ошону мен да өзүмө суроо бере берем да, ошентип койсок боло эле. Болбошун билип турам, бирок боло эле, мынтсек, кантсек болбой эле депчи. Эң жогорку деңгээлде каралып атты да. Чубак жанагында дем ала турган аппараттары, башкалары, укол сайып атты, капельницалар деле берип атты. Бирок бир нерсесинен дайыма мен айтып корко берет элем да, жөтөлү бар эле, бамдайсызбы? Эфирлерди карасаңыз, 20 эмес, 17-18 жылкы деле эфирлерди карасаңыз жөтөлө берет эле да. Мен айтам, ушу жөтөлүң бир көрсөтүш керек. Ушу жөтөлүң жакшы эмес дейт. Ушу эски оорулардын баардыгын жана коронавирус козгоду, бирок больницага апарганда басып барды да. Больницага басып барды, бирок кичине кан аралаш кусуу берди да. Досторубуз айтат, кан аралаш кусуу берди депчи. Анан биз келдик, сүйлөштүк. Мен өзүм да жаткам, ошондо коронавирус болуп үйдө жаткам. Капельница турган алып аткан жеримен келдим да. Анан ошентип баарыбыз алып келдик. Жанагы балекет оору эчтекеге карабайт да. Канчасын алып кетти, көрдүңүз го, биз да түшүнбөйт экен. Доктор болбосок, докторго алып келгенде мындай мен кадимкидей үмүт кылам, докторго алып келдик, доктордун колуна бердик, бул эми бизге айыктырат депчи. Көрсө болбой алган экен да. Жанагы коронавирус өзүнүн сахары да бар эле бул кишиничи. Сахары бар эле. Анан мурунку эски илдеттердин баардыгын козгоп кетти да бул ооручу. Ошол каза болоорго жакын кээде мындай бир ишараттар, кандай бир сөздөрү ойлоп көрсөм, ошол сөзүн жөн айтпаптыр. Ошондо ошол кыймыл аракетин жөн кылбаптыр ойлоп көрсөм деп айтып калышат го кээ бирлер. Бул эми баягы ширк эмес. Тек гана ошондой бир мандемдер болду эле сизде. Чубак ажы менен акыркы баягы сүйлөшкөн, акыркы сөзүңүз, акыркы жолугушуңуз кандай болду эле? Анан кандай бир мындай белгилер болду эле? Чубак ажы каза болоордон бир 10 күн мурун конокко чакырды. Мени, Асан ажыны, доктор Замирди ушу үчөөбүздү окшойт. Конокко чакырды. Үйүнөбү? Үйүнө. Чучук, тамак ашып коюптур. Анан аябай көпкө чейин сүйлөшүп отуруп, анан досторум силерге бир чай берип коюн дедим да. Көңүлүңүздү көтөрүп коюн дедим dedi. Анан Садриддин Дамла деген дагы Бишкек шаарынын казысы бар эле, билесизби? Алла бир күн. Ал киши дагы ошентип үйүнө чакырып чай берген да. Баардык досторубуз бар. Ошентип чайын ичип отурганбыз. Анан тиги Чубак ажы чай берип бизди узатты конок кылып. Эртесин кайра чалды. Сиз бүгүн да конокко келбейсизби деп. Анан эмнеге келем десем, Саид байымды чакырдым эле, сиз мени жакшы сүйлөшүп аткан, анан башка кимди кошмок элем. Сиз кайра келиңизчи деп экөөбүз кайра коноктоду анан. Эртеси күндө. Кайра коноктоп калдык, оштошконбуз. Ичиме тыздей түшкөн өзүчө. Эчтекеден кабар жок эми, ал жакшы кайра басып жүргөн мезгилдеги окуяны айттым да. Анан докторго алып келдик. Скорый алып келиш аябай кыйын болду. Балдар досторубуздун машинасы менен жеткирдик да докторгачы. Жеткиргенде ошо кире беришинде чоң бир холдо жана аппараттарды коюп, докторлор кирип чыгып карап атышты. Ошондо мен балдар ал кишини үйүнөн алып келчекти, мен өз үйүмөн келдим да. Келгенде, ажым келдиңизби деди мени. Анан келдим дедим. Жакшы деди. Анан бир дарылар жетишпей калган экен. Асан ажылар экен барып дарыларын алып келип атышты, башка кылып атты, эдил ажылар тазалап жанында кызмат кылып турду. Анан доктор алып кирип кетип атканда эч кулагыман кетпейт ошочу. Эч кулагыман кетпейт. Ажым шердесизби деди дагы. Шердемсем. Шерде болуң деди. Доктор Замир, сиз кетпеңиз деди. Анан мен кетпейм деди. 3 жолу айтты да. Доктор,
кетпең, уктуңузбу? Кетпең деп мындай. Кийинки тондору башкачараак болду. 3 жолу айтты. Анан кирип кетти. Анан таңга жок ушундай суукка баруу болду, башкалар болду, көмдүк, күндөр өттү. Жатып эле ошону эстейм деп эмнеге. Анан кийин ойлосом, жана сүйлөшө берген адамды билип каласың го, эмнеге ошо сөз эмнеге айтканын, андан ойлоп айтты да деп туруп анализ кыла бересиң да. Анан көрсө, Асан менен тойгон коркот өлүктөн. Бирок өкө көмө турган, алып кете турган ушул өкө. Кетпе деген экен меничи. Доктурду кайра кетпе дегени ушул мени жуйт, ушул мени кепиндейт. Бул молдолорду кантип кепиндешти билет деген экен. Биздин кепиндей албаганыбызды деле билет алчы. Эми билебиз да бири-бирибизди. Кийин ойлосом, куд ошондой болду. Доктор Замир кирди, баарын кепиндеди, жууду, бүтүн растады өзү. Анан Асан экөөбүз машиналарды коштоп, элди уюштуруп барып көмүштүн баарын биз жасадык. Абдышкүр экен эртерээк жөнөтүп барып сиз жаназасын окуйсуз. Бизде ушундай адат, өзүбүздөн эмес, башы көрүнгөн адам ушинтип октабыз деп жөнөтүп. Ушунун баарын ушул сүйлөшүп аткандай да. Анан жанагы бир мезгилдер өткөндөн кийин түшүмө кирет да. Анан айылда бир атамын илгери бир тапчандар болот эле, билесизби, мындай сөрү деп коет бизде. Анан бир аз кыйшыйып да калат алчы мындай. Немелери кетип, бурчтары кетип, бир жыгылбайт тура берет кыйшыйганчы. Ушундай бир сөрүбүз болор эле илгери. Түшүмө ошо кирет да, ошондо отурсам эле жанагы Пакистан силер кийген формага ошонсо форманы кийген, сүннөт көйнөктү. Анан мурттары сонун алынган, сакалдары ондолгон, чачы кырылган, сон жеңил болон алыгы жерден эки буттап секирип, кандайсыз деп келип калды. Анан жашооңдо кандай сүйлөшсөң, түшүңө деле ошондой эле кирет экен да. Каякта жүрөсү деп эле баштадым, адатымча урушкан адат. Эмне болду? Жөн жүрбөйт экенсиз. Эмне өлүп атасыз деп атам да. Эмне өлдүңүз депчи. Эми урушуп бербеңчи, ушинтип коеюн дедим да, анча-мынча билесиз го. Көрүнүп коюш керек болуп калды деп атат да, сүйлөшүп атабыз. Антпечи досум, жан баарын кыжалат кылдың адамдарды, ке башканы өп койчу, экинчи минутпа деп чекесинен өп койдум. Анан түшүмдө ойлосом да, маанай ачык, жүзү таза, беште жүргөндөй да, сонун да мындай. Анан деп сүйүнүп калган, Асан ажыга айтам, мен түш көрдүм. Дамла ушинтип түшүмө кирдим десем, я Алла, мен да түш көрдүм деди. Түшүмдө кандай экен десем, мен сурадым дейт. Кабыр азабы бар экен деп сураптыр. Анан болбоду го, жок окшойт кабыр азабы деп айтты мага дейт. Эми бешке түшкөн адам кабыр азабын көрбөдү. Билбейм, ушундай бир жакшы ишараттар менен түш көрүп, сиз айтмакчы, кандай сүйлөсөң ошондой түшүнгө кирет экен. Эми бул жашоодо ушу тирүүлүктө кээ бир адамдарды көрөсүң, баскан турган сыпаты, сүйлөгөнү карап туруп ушу бейиштик адамдар дейсиң го. Чоң ажыкебиз ушу бейиштик бул жашоодо деле жүргөн турганы, ошо баягы урушуп кетсе дагы баягы кечирип койгону, ошондой асыл сапаттар менен эми бейишикке татыктуу адам эле. Анан эми негизи өзү ошондой экен, эми пайгамбарлар өткөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөн, ошондо кандай кайгырышкан, сахабалар, аалымдар өткөн. Эми ушу Чубак ажыкебиздин дагы бул дүйнөдөн кетиши көпчүлүгүнүн жүрөгүн ачыштырды дегендей. Бирок эми төрөлмөк бар, анан кетмек бар экен. Эми биз өткөн адамдар жөнүндө анан жакшылыгын эстеп, бүгүнкү калтырган ушул диний мурастары аркылуу эстеп, ыраазы болуп, дуа кылгандан башка аргабыз жок дегендейчи. Эми Чубак ажы тематикасын кеңирле сүйлөштүк. Эми акырындап жеке сиздин өзүңүзгө байланыштуу дагы суроолорум бар эле, ошону берейин уруксат этсеңиз. Сиз дин иштери боюнча комиссиядан кийин менимче ушу Америкага да бир барып келдиңиз, Америка коому кандай экен? Ал жерде мындай кредит алып, кредитке үй алган, кредитке машина алган, кредитке баланча кылган коом эле негизи. Бактылуулук маселеси кандай экен? Элдер бактылуу экен мындай, кандай байкадыңыз? Статистика өзүнчө, статистика. Алган айлыгы өзүнчө, экономикалык көрсөткүчтөрү өзүнчө. Бирок мындай кандай нерсени байкадыңыз мындай? Бакытты, шайма-шай мындай ушундай байкадыңызбы? Эми бактылуулук байлыкта эмес да, бактылуулук жумушта дагы эмес. Эми Америка биздин барганыбыз өзү четте жүргөн мекендештерге, ошо дин комиссияда жүрүп, алымдар менен көп жүрүп, биз мындай кабар алган традиция.
салт болуп калды да алардан карап. Эмнеге? Алар дагы бактылуу болгусу келет, сиз айткандай. Алар дагы бир жакшы сөздү окусу келет, сабактарды окусу келет, мекенден алыс, кээ бир жерлерде байма-бай эле келе албайт, куса болот, ата-энеси менен катташа албайт. Эми Россия жергесине анча-мынча келип кетет, Америкадан келе албайт да. Мындай руханий сүйлөшкүсү келет турбайбы? Сүйлөшкүсү келет да, анан куса болот алар дагычы. Анан ошого биздин алымдарыбыздын барып мына кыдырып келген практикасы бар да. Ушуну барып сабак берип турушат. Бул жакшы. Бул администрация да муну колдойт, президентибиз да колдойт да, дайыма силер барып турула, чыгып турула депчи. Анан мекенден алыс болгон жарандарыбыздан кабар алып, анан Америкада кыргыз комьюнити деген бир борбор бар. Ооба. Умар деген сиз билесиз да? Ооба, бул подкастка да чыккан. Подкастка чыкканбы? Ал дагы илимдүү, мыкты бир мырза да. Ошол кишинин чакыруусу менен биз алгач ирет барган элек. Барсак анан алыста жүргөн мекендештер бизди алып жүрүп сабактарды уюштуруп башка кылып, анан кийин дин деген бул адамдын жеке жашоосунда чоң орун алган нерсе да. Анан алар мечит сатып алышат. Мечит сатып алып бир канча каражаттары жетпей калат. Анан биздин алымдарыбыз Абдышүкүр ажы башында туруп, мындай Кыргызстанда кыргыздар, кыргызстандыктар ошол жакта мечит алып атат деп мындай жарыя кылышкан да. Калган бүткүл Россия, Казакстан, Кореяда жүргөндөр да акча топтоп ошо мечит алып берди. Анан бир жыл өтпөй ошол мечитти алып бүтүп калат. Анан алар кубанып бизди кайра чакырып атпайбызбы? Башында турдуңар эле ушуга. Силер келип ушинтип реклама кылып анан ушул мечит жарыя кылып отуруп ушул мечитти алдык. Ушул мечиттин ачылышы болот, бир жума окуп, айт болуп калдык, айт окуп турушуну бир ачылышына келип кетпейсиңер да. Анан ошонун шылтоосу менен кайра бардык анан. Бардык сиз айтмакчы мекендештер иштеп жүрөт. Алар аяктан кредит алыш алардын жашоосундагы бир эң негизги бөлүк экен. Ал кредит көп алган адам, ал тажрыйбалуу, ошол жерде жакшы жараң болуп саналат экен. Кредит скор деп кой, ушундай деп коет экен. Ал канча кредит алсаң, сен ошончолук бир бул ишенимге кирген, бул менен мамиле кылса болот экен, бул туруктуу, алган карызын кайра берет экен деген мааниде түшүнөт экен. Ошон үчүн ал жерде кредит маселеси таптакыр эле бир жашоосунун бир чоң образы экен алчы. Анан биздин алымдарыбыздын немеси бар, чет мамлекетте муктажчылыкка жараша алса болот деген чечим бар. Анан ошол себептен алар алып атышат окшойт. Бирок жалпы жонунан кыргыздар ошол жерде деле ошо кыргыз коммунистиде көрдүк, өзүлөрүнүн балуктарын жоготпоптур, манас, акын айтышып атышат, биздин ырчылар барат экен, жанагындай мелдештер болот экен, кыргыз айылдар бар экен. Колунан келишинче өзүнүн балуктарын жоготпой жашаганга аракет кылышат экен. Анан кийин диний жактан да көптөгөн сабактарды кылып, кыдырып, алар менен мындай маектешип көрүп келдик. Жакшы. Дагы бир сизге камдаган суроом идеология боюнча. Дин иштери боюнча комиссияны жетектедиңиз. Ар кайсы диндердин акыбалын билесиз. Анын ичинде көбүрөөк мусулман чөйрөсүн, ислам чөйрөсүн жакшы кабарыңыз бар, алака катышыңыз бар, өзүңүз да намаз окуйсуз дегендейчи. Бизде идеология таппай эле жүрөбүз да. Таппай эмес, издеп, бизге мындай идеология керек, тигиндей идеология керек депчи. Накта элдин көкөйүндө жашап аткан идеология барбы бизде? Менимче ал нерсе эл аны эч кимге афиша деле кылбайт, бирок көпчүлүгүндө баягы намаз окуп, Алла деп, орозо кармап, жанагындай ошондой идеология элдин көкүрөгүндө бардай да. Жанагы партиялардын программасындагы идеялар жок, бирок чыныгы турмушта ислам идеологиясы тим эле ашып ташпаса дагы ошол көбүрөөктөй да бизде. Ошол идеология боюнча сиздин пикириңиз? Идеология бизде калыптанган, элдин баардыгы ынанган жок идеология. Аны жашырбай эле айтышыбыз керек. Мамлекеттик мына ушул биздин идеология деп жазылып калышы мүмкүн кагазга, бирок жалпы эл аны мындай кабыл алган, признавать эткен, элге сиңип кеткен идеология жок. Бирок кыргыздын өзүнүн терең тарыхындагы өзүнүн баалуулуктары, ошо эле идеологиясы, өзүнүн тарыхындагы тарбиясы, нарк насилдери, мурастан мурас болуп атадан балага калган тарбияттар бар да. Албетте сөзсүз түрдө диний идеология дагы бар анын ичинен. Себеби биз эч качан динсиз жашаган эмеспиз өзү. Солгундап калышы мүмкүн, бирок дин болгон. Диний тарбия болгон да. Ошо менен жашап келатканыбыз чындык да. Бүгүнкү күндө биздин канчалык бар идеологиябыз бар экени ошол тарбиятыбыз ушундан. Биз дайыма кыргыз өзү үчүн жашабайт да. Жамаатташкан элбиз да, биз мусулманбыз да. Эл эмне дейт, уят болот, андай кылба, атаңаны алат кетет.
ушинтип жашайбыз да. Элиңени алат кетет. Элиңени алат кетет. Уят эмеспи? Эртең артыңа эмне сөз сүйлөйт? Жанагы кыргыздын макалдары деле ошого байланыштырган да. Атаны көрүп кыз өтөт, ата баркы менен кыз өтөт, соодагер баркы менен бөз өтөт дейби. Ошо атаң кандай болсо ошого жараша Куда келет. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ошон үчүн биз жамаатташкан мусулман элбиз, өз үчүн жашайбыз. Улууну урматта, кечүүнү сыйла. Сөз түрдө аксакалдары төргө өткөрүп, ошон үчүн дайыма биз ошол идеология менен жашап келатабыз. Бирок мындай бир жазылган, ынанып кеткен жок. Эми аракет кылышты. Ар кандай идеологдор келди бизге, ар кандай институттарга ошондой жетекчилер келди, сунуштап көрдү бардыгы элечи. Мында макала капты кылып көрүштү, манастын жети осуятын кылып көрдү. Ошо жети осуятын санап берсе санай албай деле жүрбөдүкпү эми. Ал деле мындай таң улаган менен сиңбесе кыйын экен да. Бир жүрөгүң менен тандап алган нерсени мына таң улаш кыйын экен да. Эми таң улаганда ал сиңип кетсе таң улады. Мына азыр чогуу жөнүндө канча сөз кылдык. Урушса деле баарыбыз ээрчип жүрдүк каны. Неге? Анын сөзүндө акыйкат бар эле. Эмнеге акыйкат? Кудайдын сөзүн, пайгамбардын сөзүн сүйлөйт эле. Өзүнүн сөзү болгондо талашып кетип атышты го. Өзүнүн сөзүндө адашып жана урушуп кеткендер болуп атты го. Ал өзүнүн сөзү эле. Бирок Кудайдын сөзүндө, пайгамбардын сөзүндө талашчу экен. Сиңиштүү болуп атты ал сөздөр. Ошон үчүн сунуштаган идеологияда адамдар кабыл алышы керек да. Балким эми биз эми мамлекет болгонубузга 30 эле жыл болду го. Эми бар балким монтип муундан муунга барып отуруп калыптанып, бул чоң идеология болушу керек. Эми мына кыргыз иденттүүлүгү жана кыргыз жараны деген концепция кабыл алынып, ошону алкагында көп иш-чаралар болуп атат. Эми бул бат эле сразу эле болуп калбайт экен да. Динди чылкый түрдө артынан кууп демеле аябай үтүрчектине чейин демеле кармабасаңыз дагы өзүнчө бир даражадагы мусулмансыз. Бизде мынау арак шарап сатылат дегендей, ичкен адам ичет, ичпегени жок болбойт мага деп ичпейт. Ар ким өзүнүн тандоосу дегендей. Ошол андан сырткары мына казинолордун иштеши боюнча мамлекеттин буга карата позициясын билесиз, мамлекеттик айрым жетекчилердин. Ушул казиного карата оюңуз кандай? Эгер шарият көз карашында карасаңыз, алымдар айткандай эле арам дейм менен. Мамлекет деле аны адал деп койгулачы деп суранган жери жок. Диний жактан арам. Мамлекет аны ачты. Ошол мамлекет биздин мамлекетте жашаган жарандар кирбесин деп айтып туруп ачты. Кирбегиле деп. Кирбегиле деп. Аны айтпаса деле кирбешибиз керек да. Мисалы үчүн чет мамлекетте деле бар да, бизде эмес, башка чет мамлекетте деле бар. Мамлекетке ушул экономика жактан керек экен, ачты. Бирок жанагындай формулировкасы болду да, кыргыз жарандары кирбейт деп. Бүгүнкү күндө статистикада мына кыргыздар кирип эле атпайбы дагы эле, кирбейт дебедиңер беле деп кине койгон жок эч ким. Демек кирбей атат. Кирсе биздин эркин элибиз аны айтып эле чыкмак. Кирип эле атпайбы мына депчи. Кирген жок. Анан биз жана үмүт артып калганбыз да, же коркуп калганбыз. Казино болсо элдин баары эле кирип кетет, антип кетет деп. Онлайн казино деген бар экен. Андан да коркунучтуу экен ал. Ооба, андан. Анан кийин кылам деген адамчы, барам деген адам башка жол менен деле барат экен да. Ушул коркунуч турат, ушул коркунучту тыйып койсоң эле болбой калат деген сөз эмес да. 9-этажда балкондор баары ачык турат, баары эле секирип кирген жери жок да. Кандай дедиңиз? Туура. Ошон үчүн биздин кыргыз жарандарды кирбе деди. Кыргыз жаран эмес, өз мусулманчылыкта арам барбагыла деп атабыз. Ошо жетишерликпи деп атам да. Анан эми светтик өлкөдө мен башында айтып бердим, бардыгыбызга тең коюлган укуктар. Ошол эле конституцияны 80% элибиз кабыл алды. Ошонун арасында мусулмандар да барбыз да, жана 80% мусулман бизбиз. Биз кабыл албадык ошо конституцияны. Анан кийин кирбе десе кирбей койсок, андан эчтеке болбойт. Бирок казинону адалго бул казиного киргиле деп эч ким аны суранган деле жок. Анан аны популяризация деле кылган жок эч ким. Казино арам боюнча эле калат. Жана сөзүңүздүн башында ажылык боюнча айтып кеттиңиз да. Ажылык ошол мурдагы муфтийлердин тушунда баягы акча бар жерде талаш бар дегендей. Бүгүнкү күндө ошол ажылык маселеси, муфтияттагы жанагы ажылыктын иштерин тияка бияка сарптап эткен деген маселе мындай толук деңгээлде чечилдиби? Ал жерде коррупция жокпу же баары бир мындай 95%га жок болду деп айта алам. 95%га. Эмнеге дегенде, жана айтып атпаймынбы, ал муфтилердин күнөөсү эмес. Ошол коом барды ошол басымдуулук кылат эле да. Эң негизгиси.
5% жөнүндө айтыңызчы, ал эмне деген маселе калды дагы ошондо? Эми анча мынча адамдардын мындай 5% деген 95% деген мындай да дээрлик системалуу түрдө ачык мындай коррупциялуу алып кое турган эшиктер жабылган да. Эми адамдын арасында контролдош кыйын экен, кээ бир жерлерде мындай подарка алып коюшу мүмкүн, башка кылып коюшу мүмкүн деген максатта айтып атам да эмчи. Билесиз да, мурун 4500 эле. Биз келгенге чейин 4500 эле. Андан кийин 3700ге чейин түшүрдүк. Кантип түшөт? Жөндөн эле түшүп калабы? Ошол жана конкурстук системаларды ачыкка чыгарып, межведомственный комиссияларды кылып, ошол укук коргоо органдарын кийин артынан ээрчибес үчүн аларды да ошого мүчө кылып кошуп, ушундай иш алып баруу менен коррупциялык системаларды жок кылып, ачык айкындуулукка чыгарып, мындай жойгонго аракет кылдык. Бул дагы мында иштелип кете бере турган болсо толук кандуу жок болот. Мен аз угушума караганда азыр дагы жакшы иштер болуп атыптыр, жанагындай бир электрондой бир капчыкка түшүрүп, анан ошондой бөлүштүрүп атыптыр экен. Дагы бир суроом бар экен. Палестина менен Израилдин чатагын көрүп атасыз. Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эл катары эле Палестина элине боорум ооруйт. Израилдин жанагындай адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө кол салганын жектейм. Бирок бул чоң саясат экен. Түгү мен эмес, дүйнө лидерлеринин этегине башына чыкпаган бир талаш тарыштуу маселе экен да. Анан Палестина элине сабырдуулук тилейбиз. Колубуздан келишинче аларга жардам берүүгө аракет кылабыз. Дүйнөдө тынччылык болуш керек, согуш болбош керек. Бүгүнкү саясатты деле, ички саясатты деле көрүп атасыз. Сиз деле Кыргызстандын жаранысыз. Жаран катары деле өзүңүздүн көпкө айтып бербеген, бирок ичиңизден баары бир пикир бар. Мынау туура эмес деген. Ошол ички пикириңизди айта аласызбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бийликтин жасап аткан иштери бир сөз менен жакшы жагы, анан кичине кемчилик жагы кандай болуп атат? Кыска. Эми биз дайыма көнүп калганбыз да, жана бизге традициялык бир мамлекеттик башкаруу системасы бар эле, ушундай болуш керек депчи. Азыркы бийлик башка система менен башкарып атат. Булар ойлонуп күтүп отурган жери жок. Элдин колдоосун тапты. Неге? Туура иш кылып аткан үчүн элдин колдоосун тапты. Чоң жоопкерчилик, чегаралар чечилди. Өтө чоң жоопкерчилик. Бул өмүр бою коштошу мүмкүн, жанагы оозун алып жетпегендер чегараны антип койгон, сатып берген, мынтип койгон дешин. Бирок ошого карабастан элдин бүтүндүгү үчүн жана Палестина, сиз азыр эстеткен Палестина Израилде болуп, өмүр бою талаш тартыш боло бербеш үчүн аныкталды чегара. Бул чоң жоопкерчилик. Ошончо жүктү мойнуна алып, тарыхый жүктү мойнуна алып, ошо биздин саясий лидерлер чечип койду, президент менен генерал Ташиев. Бул чоң жоопкерчилик. Буну биз дайыма айта беребиз, биздин мурунку президенттер чечкен эмес. Кошмо өлкөнүн президенттери деле чечкен жок аны. Алар деле барбачы ушулардын катарында. Аларга деле кызыктуу чечиш. Жоопкерчилик чоң болчу. Мына ушуну чечип койду. Мына ушуга эле анча-мынча кемчиликтери көзүбүздү жаап койсок болот. Иш болгон жерде чаң болот. Эми биз соттошу, минтип, наркы берке кылып жүрө берсек, көпкө чейин узарат экен. Кээ бир учурларда мында күчкө салып койгонун айтып атасыз, элдин айтып аткан. Антпес алдыга жылбашыбыз экенин көрдүк да. Мына эл азыр болуп көрбөгөндөй бул бийликти колдоп атат. Эмне себептен? Элдин мүдөөсү аткарылып атат да. Жана коррупционерлерди камаганда кол чаап коштоп атышпайбы? Кол чаап коштоп атышат да. Ошону өзлөрү каалайт эле, ушуну кимдир бирөө кылса экен деп эңсейт эле, ошол аткарылып атат. Ошону аткарылып аткан мезгилде бир аз кополураак метод менен аткарылып калганы кемчилдик болбосо, негизинен туура болуп атпайбы? Өнүгүүнү көрдүңүз. Сиз, мен, сиз да мамлекеттик кызматтарда иштедиңиз, ошол эле пропагандада жүрдүңүз. Мен айтып отурдуңуз, мамлекеттик кызматта иштедик. Биз деле иштедик, ошол системанын бир бөлүкчөсү болчук да биз деле. Эгер ошол системада кемчилик болсо, демек биздин деле тиешебиз бар. Эгер артыкчылык жакшы болсо, биздин деле тиешеси бар дегенди айтасыз да. Жок, эми муну айтканым, жетекчилердин чечиминен көп нерсе көз каранды экен деп атам. Мурунку жетекчиликтердин ошондой бизде сиз экөөбүздө реализовать. Мына азыр Дин комиссиясы эмне үчүн мындай жакшы иштер болуптур деп атасыз. Мага ошондой мүмкүнчүлүк берди. Президент тапшырма берди. Мен сага туруп берем, могул коррупциялар жок кылганда мондой жумуштарды аткарган деп. Аткара алдым мен. Колдооң жок болсо, аткаранга мүмкүнчүлүк бербесе, ар ким өзүнүн партиянын кызыкчылыгы менен бурчта жүрсө, албетте бул иш алдыга жылбайт экен. Азыр жапа тырмак баарыбыз киришкенбиз, ошон үчүн жыйынтык болуп атат.
өлкөдө өсүп болуп атат. Эми үйлөр курулуп атат. Биз илгери бир мектепке ачылышында чоң бир улуттук майрам болот эле. Азыр айылөкмөттөр ачып атат мектептерди. Булардын убактысы деле болбой калды мектеп ачканга. Аэропорттор ачылып атат. Чубак ажы элдин астында баянда сүйлөй берип, аябай жакшы оратор, чечен сүйлөйт десе, Чубак ажынын артында жүрүп алып да жакшы сүйлөйт экенсиз. Жакшы сүйлөгөндөр негизи бара депутат болуп кетчү. Саясатка аттанып, мындай депутат болоюн деген ой жокпу? Эч качан оюмда жок, кылбаймын, барбаймын дебешибиз керек. Мен орто жаштамын. Билимим бар, тажрыйбам бар, акылым бар, ден соолугум жакшы. Мамлекет кандай жумушка жумшаса мен ошого бара берем. Биз эч качан мен мындага татыктуу мен эмнерде иштешим керек дебешибиз керек. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо, барам, иштейм, анын эч жашыра турган эчтекеси жок. Бүгүнкү күндө кылып аткан жумушум бар. Кыргызнефтегазда директорлор кеңешинде мүчөмүн, азыр иштеп атам. Бирок эгер мына азыркы күндө да шайлоо жөнүндө байма-бай сөздөр болуп атат. Эгер ошондой боло турган болсо, ар бир жаранды шайланууга, шайлоого барууга укугу бар. Болуп калышы деле мүмкүн. Сиз аябай саясатчыдай жооп берип атасыз. Ооба дагы десе болот, жок десе деле болот. Жок, азыр баштала элек жок нерсеге кантип айтайын? Эгер болуп калса айтмакмын. Жок, ошо болсоңуз болчу да экен дебейинби? Эми ден соолук боюнча суроо берейин. Анан бир китеп боюнча суроо берем, ошо менен жыйынтыктайбыз. Ден соолук маселесинде жеке мен билем, сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга байланыштуу өзүңүздүн эркиңизди сындырып, өзүңүзгө режимди түзүп, мындай өзүңүздүн эркиңизди жеңген киши катары мен билем да. Анан ушул ден соолук маселесинде азыр тамактар, кафелер жайнайт, тиги түрк ашканасы, Европа ашканасы, баланча ашкана, Кытай ашканасы жайнайт. Тамактын түр-түрүн жеп атышат. Анан жаш жигиттер эле курсак байлап эле мындай башкача болуп аткандар да бар. Анан баарынын маселеси, канткенде мен ушул залга барам, канткенде мен арыктайм, канткенде ушу ден соолук маселемди чечем деген эле адам да, негизичи ушу айрыкча ушу борбордо шаар жергесинде. Кандай кеңеш бересиз? Сергек жашоо образы боюнча. Илгери докторго барсаң, айтат эле да. Сага күчтүү тамак керек, анан покой керек, жатышың керек дейт эле. Азыр докторго барсаңыз, диета кармаганда кыймылда дейт. Ошонун тетрисин айтат да. Ушундай көрүнгөндү жей бербе деп. Тетри болуп калды да. Анан жашыра турган эмне? Өзүбүздөн, элден жашыргыдай мен бар эле билет да. Мен аябай толо элем, билесиз. Анан ага себептер болгон да, эми адам ушундай толуп кетет экен. Бир мезгилде спортто жүрүп, аны таштап, анан ден соолук ошого көнүп баштайт экен да, анан семирип баштайт, токтото албай калат ал. Анан ушул дин комиссияга келгенде мага бирөө комментарий жазган. Бул тойгонбайыңар тойуп алыптыр деп. Мага катуу тийди ошо сөзчү. Адамдын келбетине, наркы беркисине мындай сын айткан өзү жакшы эмес да. Балким ошол себеп болду. Аябай катуу тийди да. Ошо 2 жыл 7 ай мен ушу менен алектендим. 2 жыл 7 айда бир ооруп калдым. Ооруп калдым. Бир канча жолу операция болдум андан кийинчи. Бул өз алдыңча эле барып арыктаймын деп жанагы докторлорго кеңешпей туруп кыла бергенде эч кимге мен сунуштабайм, ал жакшы эмес. Докторлор менен кеңеш керек. Адамдын бир ден соолугунда өзгөрүү болсо, сөзсүз бир медициналык көзөмөлдө тажрыйбасы бар адамдардан көзөмөлдөп, анан алардын немесинен пайдаланыш керек да. Өз алдынча кыла бергенде сунуштабайм. Бирок тамак, аш чоң ролду ойнойт да. Анан ошентип отуруп, мына бүгүнкү келбетке ошо келдик. Зыңкый калыпсыз да, мындай мурда башкача, форма башкача эле. Азыр болсо ошо демек эркти жеңе билүү да маанилүү го. Чоң, кыйын. Эрк, баарыбызда эле эрк бар, аны аткарыш керек да. Эркин бар, кылсак болот. Кылса тамакты азыраак жесе, спортко барган, арыктаган баары эле билет. Баары эле билет, аткара албайт да. Баары эле билет, эркти тийиш керек деген. Эми китеп боюнча мен эми азыр эле уккандай түр көрсөтпөйүн. Буга чейин менин маалыматым бар. Чубак ажыкебиз жөнүндө атайын ошо сиз өзүңүз билген Чубак ажы жөнүндө эл анча укпаган, билбеген бир сыпаттары жөнүндө бир айрым бир окуяларды кошуп дегендей, анын айткан сөздөрүн мынтип айтты эле, тигинтип айтты эле деген сыяктуу ушундай хронологияны кошуп ушундай китеп жазып атыпсыз да. Ошол китеп боюнча айтсаңыз.
бул өзү негизи мен мына социалдык тармактарга чыкпаймын, интервью деле берем. Мына сизге экинчи жолу бердим. Жана Базылахунова былтыр берген болчу, Майраш Базылахунова. Анан кийин ал киши ушинтип сураганда чубак ажын эскерип. Анан экинчиси да. Анан мени дайыма баары сурай берет. Ушуну айтып берсеңиз биз китеп жазат элек. Анан кийин бир күнү ойлодум, мен айтып берсем, булар жазса өзүм эле жазбаймынбы? Кичине акылуу болсом керек ошону жазганга деп ой келди да. Бир жылдан өтүп калды, бир жыл болуп калат буюрса. Жазып атабыз. Мына Дарак басма үйү бар, билесиз. Ошондо Сейитбек Идрисов деген мыкты жигит бар. Ошол киши мага аябай жардам берип атат. Ошол киши экөөбүз отуруп жазып атабыз. Мен материалдарды берем, ал киши бул китеп жазыш оңой эле нерсе эмес экен. Анын ая татаал экен анчы. Биздин жөнөкөй эле диалектик менен ардемкени айта берсең ал жазылып калбайт экен. Мен материалдарды берем, ал киши жазып берип, ушинтип жардам берип бүтүрүп атабыз. Буюрса демеге бердик, басмага. Басмага бердик. Буюрса Куда кааласа, сиз дагы ушу чубак ажы аябай мындай сыйлайт эле, жакшы көрөт эле. Азыр бардык эле китеп окуй бербейт. Эми анан ал китепти жазыштан максат мен билген чубак ажыны, мен көргөндөрдү эскерип жаздым да. Ал чубак ажы эми Кыргызстанда бир феномен болду. Адамдар баары жакшы көргөн устаз болду да. Ал киши жөнүндө бир китеп жазып койсом жакшы болот деген максатта анан жазганбыз. Бүттүк. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге айтайын, көрүүчүлөрдүн көзүнчө. Ошол китепти аудиосун окуп бериңиз сиз. Кудай буюрса окуп бериңиз. Сиз сиз аябай жакшы көрөсүз, сиз көркөм окуйсуз, китеп окуп жүрөсүз, мен аны билем. Албетте. Буюрса бүтөт, жакшынакай кылып дос жарды, чубак ажын тааныгандарды, сизге окшогон досторубуз баарын чакырып, немесине акысына Куран окутуп, анан китептин немесин ачылышын кылабыз буюрса. Жакында чыгат. Чубак ажы жөнүндө жаңы китеп чыгат десе, менимче аябай талап жетпей калабы деп атам. Эми ал боюнча аны каяктан алат чыкса буюрса? Мен аны билбейт экенмин. Ошондой техникалык жактарды деле билбейм. Мен биринчи жолу китеп буюрса чогулап кабар айтабыз. Инстаграм бар дегендей. Максатыбыз ал китепти сатыш эмес, максатыбыз ошону айтып атпайм, сиз аудио кылсаңыз элдер окуса, балким беркиндей кармап окуйм дегендер, үйүнө эстелик кылып карамайм дегендерге сунуштайбыз, жолун табабыз да. Рахмат. Эми аудио китеп окугандар көп эле, азыр көбөйүп атат. Анан атайын ошондой нерсени ишенип мага айтып атканыңызга менин чубак ажы жөнүндө китепти мен окуп элге тарат, аудио китеп кыл дегениңиз мага бул чоң эле сый. Айтылды эм аткарыңыз. Буюрса. Эми менин бир салттуу суроом бар. Баарын камдаган суроолордун баарын бердим. Эмне жөнүндө, эмнелер тууралуу сөз болду, аны сиз деле өзүңүз жакшы билесиз азыр. Ошолорду жыйынтыктоо иретинде сизге бир сөз сизде. Анан коштошобуз. Жалпы темабыз чубак ажы жөнүндө болгондон кийин, ислам саясат болгондон кийин, мамлекеттик түзүлүш болгондон кийин элибизде тынччылык болсун. Ошо ыймандуу элибиз, тарбиялуу коом, алтын доор жаштар өсүп келсе, ушулар мамлекет башкарса, дүйнө элине биз дагы бир акыл айта турган, үйрөтө турган, жардам бере турган өлкө болсок, ага толук потенциалыбыз бар экен, ага эркибиз бар экен. Мына биз бүгүнкү жетекчилерден кийин муну кылса болот экенине биз ынандык. Мындайды кылса болот экен. Демек, улантышыбыз керек, ошол иштерди колдошубуз керек. Жакшы иштен уялбай барып, жанында жандош болушубуз керек. Илимсиз балдарыбызга биз жардам беришибиз керек. Идеологиябыз калыпташыбыз керек. Сиз экөөбүз да элүүгө чыктык, ошого баарыбыз жапа-тырмак кирип, элди тарбиясында жекеде турбай, жакындан жардам кылышыбыз керек деп ойлойм. Анан акылдуу, ыйман, дос, бир сырдуу, көркөм, кыял жоругу бар кыргыз эли өзүнүн жолун жоготпойт буюрса. Биз качандан бери келгенбиз, буюрса ушул жаңы курулуп аткан эгемен мамлекетти куруп, ыймандуу коомду курганга баарыбызга Кудай Таала күч кубат берсин, жардам берсин. Бирге болойлук. Амин. Рахмат. Жараткан Аллах Таала биздин өлкөбүзгө, дүйнө жүзүнө тынччылык берсин. Анын катарында Кыргызстанга, жетекчилерибизге ыйман ысап берсин, инсандарга ыйман берсин. Пендечилик кылып эми пенденин туура жасап атам дегенде туура эмес чыгышы мүмкүн. Бирок жараткан Алла Таала баарыбызга өзү туура жол көрсөткөн болсун. Рахмат, ишиңизге ийгилик, өмүрүңүзгө береке болсун. Рахмат.
Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонууга каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.